Tuğanlar, ben güya alalı oldum. Ben öğrendim. 50% ilayım, 50% jırgayım. Амансыздар урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү. Көптөн бери чындыгында кыргызыбыздын сонун бир тоюндан репортаж кылып сиздер менен амандашып жүрүүбүзгө бир топ убакыт болуптур. Бүгүн сонун күн. Анткени кыргызыбыздын мыкты чыгаан актер актрисалары сонун той берип, кыргыз элибизден өзүнүн жакындарынан бат алган турат. Эмне той? Кыз узатуу урматтуу көрүүчүбүз. Кызы Мадаленаны турмуш жолуна узатып аткан учуру мына ушул тойдон бизлерге эмне кылабыз? Репортаж тартуулайбыз. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү. Мына ушундай бүгүн сонун күн, урматтуу көрүүчүбүз. Баягы биринчи күн чыкты го. Колун сурап анан интернетке аябай чыкпадыбы? Ошого чейин силер билчү белеңер же билчү эмес белеңер? Ага чейин мындай толук эмес, бирок мындай үстүртөн чынбы, калппы дегендей эле жүргөнбүз да негизичи. Анан бул жактан бизде бир агенттер пайда болуп, тыңчылар, ошолор аркылуу элчилер десек да болот, келип өкүл десек да болот. Анан бул акырында намекайт этип, мисалычы деп атып, анан акырындан угузуп кишини унчуктурбай отургузуп койду. Барыңар салам. Өзүңөр билгендей, 21-кылым бул санариптик технологиянын дору. Эми сиз картаңызды дайыма жаныңызга алып жүрбөстөн, М-банктан виртуалдык картаны ачып алыңыз. Виртуалдык карта бул кадимки карта, бирок картанын номери жана мөөнөтү М-банкта болот. Виртуалдык карта менен сиз интернеттен сатып алууларды жана ошондой эле картадан картага акча которууларды дагы жүргүзө аласыз. Бул акысыз жана ошондой эле банкка баруунун кажети жок. Үйдө отуруп эле 1 мүнөттө ача аласыз. Виртуалдык картаны кантип ачса болот? Алгач, М-банк тиркемесин ачып, башкы беттеги жаңы өнүмдү ачыңыз баскычын басабыз. Андан соң виртуалдык картаны түзүү деген жерде басабыз. Өзүңүз каалаган валютаны тандап аласыз. Доллар, евро, сом жана рубльду тандасаңыз болот. Андан соң картаны алуу баскычын басабыз. Бир нече секундтан кийин картаңыз даяр болот. М-банк Россиянын номерлеринен дагы жеткиликтүү. Эми Россияда жүргөн мекендештерибиз М-банк виртуалдык картасын ачып, Сбербанк жана ошондой эле Тинькофф аркылуу акчаларыңызды оңой которуп алсаңыз болот. Ачыгын айтсаңыз беке, бул кандай экен? Интернет бактарынан көрдүңүз, бүт баары бакыт калашты, бүт баары аларга сүйүү калашты. Сиз ата катары, үйдүн кожоюну катары кызыңыздын мына ушундай өзү жаш. Ошол эле турмуш жолуна узуп атат. Ошону сиз кандай кабыл алдыңыз мындай? Интернеттен мен биринчи көргөн жокмун, ага чейин ошо үстүртөн болуп неме болгондон кийин эми бул жактан кызыбыз бой жетип калгандан кийин жаш, бирок бой жетип өз тандоосун кылып аткандан кийин сезимдерди да сыйлаганга туура келип калды. Биринчи Альбин экөөбүз дагы чын эле ойлодук, жаш азыр бир аз окуп, бир-эки курс бүтүрүп алса дегендей неметип, анан бирок кызды сураганга бер деген бир чечимге келдик. Анан Альбин экөөбүз дагы биз ата-энебизге экөөбүз үйлөнгөндө дагы биз дагы жаш болчубуз. Ата-энебизге ушундай угузуп биз үйлөнөт элек дегенде биздин ата-энебиз дагы каршы чыккан эмес. Бир дагы эмнеге тигиндей жашсыңар тигил бул дебей туруп кылган деп Альбин экөөбүз сүйлөшүп туруп элестетип көрөлчү дедик да. Балким ушул папам экөөбүздүн папабыз каза болуп калды. Анан эгерде папамдар болгондо алар эмне дейт эле деп алардын мындай терисине кирип дегендейчи көрсөк алар жок демек эмес деп туруп, анан кой мейли энди жок деп эле коелу. Чынында балким бул Кудайдын жиберип аткан нерсеси дедик, буйрук. Ыйлабай эсебейке буйрса Харакет кылып атам. Бирок кантип кантип сезим жашырасыз бирок? Билбейм, аны убагында көрүш керек, айта албайм.
Ооба чындыгында Альбинечеден сурайлы. Буга чейинки экөөнүн ойногон киносу булар үчүн да башталгыч сүйүү окшойт эле да, биригөө табышы. Ооба ошо киносунда башталгыч сүйүүлөрү башталса керек. Албетте Нуркулду сыртынан билип жүргөн бала, анан эми ушундай эле бизге күйөө болуп калат, жакын болуп калат деп эч качан мындай учуктаса түшүбүзгө кирген эмес. Бирок эми баягы Кудай буйруган экен. Кудайдын буйругуна эч качан качып кутулбайбыз. Биз да жогоруда аринча айтып кетмекчи. Жаштардын сезимин сыйладык. Анткени биз билесиң, өзүң да актерскийде окуп калгансың. Биз эң биринчи бизде мугалим сезимдерди үйрөтөбүз. Сезим кандай сезимдер бар, биз канча сезим бар. Ошол сезимдерин сыйладык. Биздин эң биринчиден сезимдер сыйладык. Анткени биздин ата апаларыбыз дагы биз экөөбүз студент кезибизде, колубузда эч нерсе жок кезде, апаларыбыздын колунда да эч нерсе жок кезде алар да айтса болот эле да, кое тургула, шарт болсун, эми айланайын үйлөнгөнгө жок дегенде бир кой алып алалык, же болбосо дастарканга жайганга бир нерсе акча чогулталык дебестен колдорунда эч нерсе жок, экөөбүз үйлөнөбүз десек макул болуп, кыштын кычыраган январь айында экөөбүздү үйлөндүрүп койгон. Айланайын бир комнатага тыгылып жатканда үйлөнбөгөлөчү кычап деген жок. Бизди кош колдоп берген. Биз да ошол ата энелерибиздин ошондой сезимди сыйлаганын биз дагы ошол өрнөк алып калганбыз. Ошондуктан биз дагы жаштардын сезимдерин сыйлоо үчүн бүгүнкү экөөнүн кадамына макул болуп, экөөнүн кадамына ак жол каалап турабыз, ата эне катары. Мондай деле учур болот болуш керек да. Ата катары сиз кызыңыз менен бет маңдай ачык сүйлөшө албасаңыз дагы, сиз Альбинеже аркылуу мындай көп нерсени билип аттыңыз да, сиз көпүрө болуп ортодо. Кызыңыз менен сүйлөшкөндө кантип ушул суроо болгон жок, ал эмне болгон бала? Чыгармачылыкта көрүп жүргөндүрсүз, бирок эми тереңдешип сиз билип көргөн эмессиз да. Сурадыңыз да, тактадыңыз да, же андай болгон жокпу? Жок, мен тактаган жокмун, сураган жокмун. Анткени менден деле ата апам деле сураган эмес. Ал кандай бала, эмне болгон бала айланайын деп сураган эмес. Демек, анын жүрөгүндө каалап турган адам болсо, ал каалап аткан болсо, өзүнүн жүрөгү ошол нерсени сезип турган болсо, мен эч кандай ал эмне үчүн, эмнеге барасың, эмнеге андай, ал канчада экен, анан эмнеде экен деп мен эч кандай такып эч нерсе суроо берген жокмун. Окуйт, тапшырат деп атасыңарбы же кандай? Сөзсүз Талапты койдуңар биринчи. Ал жагы бербесеңер койгон окууга тапшырсын. Ал жагы сөзсүз. Анда окуна, анда бүткөндөн кийин алынат. Тамаша өзүбүздүн ошо болочок кудагыйларыбыз дагы ал жагынан неме кылган жок. Эми биз өзүбүз баш алып аткандан кийин окуусун бардыгын өзүбүз бүтүрөбүз деди. Анан эми макулдугун бойдон эле калдык. Бирөө аябай сүйүнүп болуш керек, Үйдө бирөө аябай сүйүнүп болуш керек, бир киши, Ортобузда турат ошол киши ортобузда турат. Ачык айтчы, аябай сүйүнүп атасың. Ооба, орточо да, орточо. Эмнеге орточо? Эми жарымын 50% ыйлайм, 50% жыргайм. Анткени бир комната меники болот, полностью. Бир шкаф меники, ошо полный шкаф. Комнат меники деп. Еще бир төшөк меники. Ошого жалгыз. Мурда эсиңдеби, маектешкенибизде айттың эле го, мен жездем деген бай болуш керек, мен жездем деген мондой болуш керек, тигиндей болуш керек деп сүрөттөп бербедиң беле? Жездең ошондой эле экенби? Ооба, анан приши жок дебедим эле. Ошону сөзүмдү артка алам, анткени анын приши бар экен. Сен каяктан билип калдың экөөнүн сүйүшүп жүргөнүн? Мурда эле билчүм. Айчу. Эң биринчиде ошондо мындай көрсөтчү эмес да, мажемчи. Мен өзүм телефонду калтыргандан кийин ошондо карап алчым. Инстаграмга киргенде элем да, ошон үчүн баардык жерди карап чыккам. Анан жездемди көрүп калдым, мен окуп чыккам, баардыгын күндө окучумун да. Жазышкандарыңбы? Ооба. Эшса Жан, доброе утро, Жан дегендерчи. Болду. Кереги жок. Эң башкысы бир бөлмө сага калды. Ооба. Кантип ата эне
өзүнүн уулуна же кызына жамандык кааласын. Бирок ошол эле учурда биз дагы азыркы учурда сиздерден бир 2 жашка карата бир каалоо тилек угалы. Ошо менен сиздер дагы мындай тойго даярданып атасыздар, жүрөгүңүздөр өзгөчө согуп атат бүгүнкү күндө. Көп кармабайсыз, келиңиздер. Бир гана айтарым, бактылуу болушsun. Өмүрлүү болсун, ден соолугу чың, бекем бир мамлекет болушsun. Каныңыз келсин. Эң негизгиси бул жашоодо сабырдуулук керек. Ар кандай болот, өйдө болот, ылдый болот, муздак болот, ысык болот, ары болот, бери болот. Ошонун баарына чыдай билген, ошонун баарын көтөрө билген, ошонун баарын тырышып, экөө бирдей ынтымактуу кеңешип чече билген жаштардан болсун. Эң негизгиси бактылуу болсун. Буюрса, айтканыңыздар келсин. Ал эми Аруке эмне бийлеп берет э? Мен ырдайм анан. Кудай, кайсыларды? Ишte анан ыласың сюрпризди ишte. Мунун баары сюрприз. Демек биз менен чогуу болуңуз деген сөз, урматтуу көрүүчүбүз. Чоң рахмат сиздерге. Бүгүн ыйлайбыз. Бүгүн ошол эле убакта сүйүнүч, ошол эле убакта кубаныч, бактылуу мүнөттөр. Бирок бир четинен карап көргөндө турмуш жолуна узап атып, ата-энеден өзүнчө бир үй бүлөгө бүлө болуп баратып, кантсе да мындай ичинде бир өзүнчө бир толкундуу бар болуш керек да азыркы учурдачы. Ооба, бар болот. Азыр просто эметпей түшүнбөй атат окшойм эч нерсени, ар кайсы жакка чуркап атыпчы. Анан эле эмет жарылып кетпесем. Чынында баягы интернетке чыкпады беле видеоңор. Аябай көпчүлүгү сурады. Ошол эле учурда мен дагы сурадым да. Ошол эле Нуркулга жаздым, ошол эле сага дагы жаздым да. Бул чынбы же жөн эле дагы бир мындай пранк же хайп депчи. Көпчүлүгү ишенген эмес болуш керек. Ооба, азыркыга чейин жазып атышат мага эме деп. Силер до сих пор эметип атасыңар деп, подписчик үчүн эмненин баарын кылбайсыңар деп. Ошентип атышат. Ооба деп коем. Хайп деп. Кайрат таксист экөөңөрдү жакындаттырдыбы кино? Жакындаттырды окшойт да. Ошол кинодон кийин ага чейин эле сүйлөшүп. Ошол кинонун акыркы 25 январда бүттү да, анан ошол күнү сүйлөшүп баштаганбыз. Анан ошол күнү Нуркул айтканда эмет. Короче, предложение кылган. Дароо макул болдуң? Дароо макул болдуң? Жок, мен прям корктум да, чоң эле байке депчи, эмне депчи. Эмнеге антип атат деп, мен да мандраж болуп, эмне деп мен аябай корктум да. Анан үйгө барып ойлонуп, эмнеге антип, может тамашалап атат, булар шүмшүктөр да депчи. Ооба, булар шүмшүктөр да, негизи эч кимге ишенбеш керек деп ушинтип эметип аяндаштырса макул болуп калды. Жок, негизи ооба деп деле айткан эмесмин да. Анан мындай сүйлөшкөнүбүзгө караганда, мынтип уже сүйлөшүп аткандай сүйлөшүп калдык да. Азыркы күнгө чейин ооба деп айтып элексиз. Мен предложение деле да десем. Буга чейин баягы чыгармачылык үй бүлөлөрдөн көрүп калабыз го. Бирөөсү актер же бирөөсү ырчы эми азыркы учурда баягы Instagram заманы болуп калбады. Анан Vine тартып, же болбосо ар кандай тамашалуу видеолор тартып чыгарып калышып, үй бүлөлүү темада. Мындан кийин ошондой эле болосуңар го дейсиздер. Ооба, ошондой болобуз. Анысы деле мен мындай элестетип уже баштадым да. Мындай тартсак жакшы болот, дегендей тартсак жакшы болот депчи. TikTok'тордон, Instagram'га Vine дегендей. Ошондой болот го дейм. Чын эле Маделена кайсыл жактын келини болот ошондо? Таластын. Талас, Нуркул Таластык. Ооба, Таластык. Талас менен көл бүгүнкү күндө бирге атат. Ооба. Сонун бакыт каалайм. Бактылуу болгула, аман болгула. Рахмат. Биз эми бул сөздү аябай көп айтканбыз. Кичинекейиңен баштап тааныйбыз. Бактылуу болгонго татыктуусуң, молодец. Азаматсың. Жакшы өткөзүп атат, Ооба, рахмат, чоң рахмат силерге да. Мунун баары пранк эмес. Мунун баары тамаша эмес. Мунун баары реалдуу жашоо. Ошентип той башталды. Залга алгач 2 жаштын ата-энелери кирип келишти.
Андан соң баш кошуп жаткан 2 жаш, бири кучактоло гүл менен кирсе, бири бийчилердин коштоосунда кирип келди. Арнес агабыздын Альбина эжебиздин жакшылыгына эмне себеп менен келдиңиз? Баласы болайын деп. Биздин конокторубуз 2 жаш бактылуу болсун, келип ушул жакта жакшынакай отуруп, ак батаңарды, ак тилектериңерди айтып кетиңиздер. Урматтуу биздин сыйлуу конокторубуз, алыстан келген кудаларыбыз, бүгүнкү кечеде 2 балабызга ак тилегиңерди, ак батаңыздарды берсеңиздер, мына бизге ошол чоң сыймык, ошол чоң сыйлык. Ошондуктан бүгүнкү кечеде өзүңүздөрдү карманбай, бийлеп, ырдап, болушунча жыргап кетүүңүздөрдү суранам сиздерден. Эми сөз аягында болсун, биз кыскарасын дейик. Той тамашалуу суроо жооптор жана ошондой эле ыр күлкү менен коштолуп жатты. Катуураак кыйкырып, сол жак баламдын командасы барсыңарбы деп кыйкырыңызчы, катуу кыйкырыңызчы. Баламдын командасы. Анча эмес, анча. Бул жайраңбы, кет. Баламдын командасы барсыңарбы? Үйдө главный ким? Ойлонбоңуз ким? Мен. Өзü айтпайын, өзü біледі ғой. Айтшы, Маделена, сен айтшы. Ким ұтты? Нұрқол. Hello. It's me. Ким ұтты? Арнис. Не oldu? Арким өзінің күйеуісіне тартты. Туғандар, мен күйеу алалы болдым. Мен үйлендім. Тойдун экинчи бөлүгү оюндар. Актер жана актрисанын кесиптештеринин куттук сөздөрү менен коштолду. Мына ушундай маанай, урматтуу көрүүчүбүз. Бүгүн менин бир тууган иним үйлөнгөндөй, жана ошондой эле бир тууган карындашымдын мындай турмуш жолуна узатып аткандай эле мындай сезим болот менде. Чындыгында мен куттуктайм. Куттуктайм, бар болгула, аман болгула. Болду, мындан кийин. Чындыгында келем. Мана кандай? Мана эң сонун башында толкунданып аттык элек, анан кирип отургандан кийин бир аз жакшы болуп калдык. Манай сонун. Эмнеге элдин баардыгы, көрүүчүлөрдүн баардыгы сен Маделенанын колун сураганда, мунун баары пранк деп ойлоду. Мунун баары эмнеге тамаша деп ойлоду. Бул тамаша эмес деп дагы жазып атпадыңар өзүңөрчү? Бунун баары билбейм, азыр көптөр ушундай мамиле менен пранк кылышы элге ушундай хайп деп коебу, ошондой жаратышып атпайбы? Ошодон улам ошондой ойлоду окшойт. Бизде андай ой дагы болгон эмес.
сериал тартып атканда да ойлогон да эмеспиз, ушинтип ушундай кылып көрбөйлүбү деп. Башынан баштап серьезно эле, целенаправленно эле ушундай болгон. Маделенанын эмнесин, кайсыл мүнөзүн көбүрөөк баалайсың? Чынын айтайын, бардык мүнөзү жагат, көп суроолор болду, ушундай Маделенанын эмнеси жагат депчи. Мага бардык нерсеси жагат. Минус болсо минус менен кошуп жактырам, ошондуктан ушундай кадамга бардык, Эмнеси жагат? Бары. Силер даярдап алгансыңар го? Бар деп айтабыз да. Жакшы. Той белгиленгенден баштап чындыгында убакыт өтпөй, кубанычың күндөн күнгө ашып ташып, мына ушул күнгө келип отурабыз да. Ата-эненин сезими да өзгөчө болот болуш керек. Бир туугандардын сезими да өзгөчө болот болуш керек. Ооба, бизде дата белгиленгенден баштап күнүгө канча бир ай мурун белгиленди беле, бир ай күнүгө кечинде той жөнүндө сүйлөшүүлөр болот да. Күнүгө эртең менен турсаң деле кечинде жатаарда деле кечке ошону сүйлөшмөй. Ооба, биз үчүн кеч өттү окшойт негизи. Бат эле өтүп кетет деп ойлонуп атканбыз, бирок аябай бүткөн үчүн аябай көп өттү. Чын эле мындай болбоду. Маделена окууга тапшырат. Окутабыз дейт. Каяка окууга? Педагог болом. Эмне боюнча? Начальный класстардыкы. Тапшырдыңбы? Тапшырам. Контрагын төлөмөй? Сөзсүз түрдө. Бюджетке өтөм деп атат, бирок өтпөсөң деле төлөйм Маделена. Кудай ай, мына жыйынтайбыз. Чоң рахмат. Мен кубанычтамын. Чындыгында кубанычтамын. Бар болгула, аман болгула, түбөлүк сүйүү каалайм. Бир гана бактылуу болуп калсын силерде. Мындай азыркы учурда эң акыркы баягы жылдыздардын арасында бир сонун түгөлөр силерсиңер. Эч ким өтпөй эле койсун мындан кийинкиси. Эч ким болбой эле койсун. Бар болгула, чоң рахмат. Арнис Кыдырмышев менен Альбина Имашеванын өкүл апасы, кыргыз эл артисти Калича Сейдалиева убагында жолдошу кыргыз эл артисти Замир Сооронбаев беле кылган шуруну Маделенага тапшырды. Чоң апалык милдетинди аткарып коюу. Ылайым ушул кызым дагы күйөө бала менен 45 эмес 100 жыл жашасын. Анан кийин барган жеринден багың ачылсын, кабылып кетейин. Ылайым бизди сүйүнтүп жүрөр күйөө бала экөөң. Кабылып кетейин балам. Колуңа мынау биздин ак кушубузду тапшырып атабыз. Ушул ак кушуң кут болсун кагылайын. Анан эми кайнене менен кайнатага айтарым. Kızımdın gökülünü monçok takkanbız, kızımdı gölökö жерге бартканбыз, kızımdı salkın жерге bakkanbız, anan kızımdı көңүлсүз жерден катканбыз. Ак шуңкар бердик таптабал, ак учук бердик сактабал дейт. Ылайым ак кушуңар кут болсун. Күйөө саскатта ойлочу экен, кийин эле билинип калды, интернет катуу көчөп кетип, армис экен. Бактылуу болсун, анан мен айтайын дегеним, мен Нуркулду мурун сыртынан билчимин, күйөө баланчы. Анан жакында эле мына бир жума болуп калды. Бир жаңы кино бүтүрдүк, комедия. Ошондо Нуркул мен өзүмдүн баламды ойноду. Анан 10 күн, 11 күндөй чоого жүрдүк күнү түнү. Нуркул да өтө жакшы жигит экен, күйөө бала эмес, мага баламдай эле болуп калды, чынын айтканда. Башкасы бактылуу болсун, аман болсун, силер 1000 жылдык кудалардан болгула. Кыстырма болуп кетейинчи, кыскача эле той кут болсун, 2 жаш бактылуу болсун. Ушул тойдун репортажды Супер ТВ YouTube каналынан көрүп аласыздар. Катталып элек болсоңуздар, подписаться бөлүгүн басыңыздар. Ким коңгурону баса эң биринчиден болуп көрөсүздөр. Ana ушундай 2 жашка бакыт тилеп, комментарийге жазып кетсеңер болот. Чоң рахмат. 2 жаш бактылуу болсун. Ошкан рекламаң болбойт, Рахмат, Тойдун соңунда устукан тартылып, ал эми 2 жашты узатуу вазифасы ырчы Элзар Өскөнбаевага жүктөлдү. Эмне үчүн Атайбек эке? Эмне үчүн? Эмне үчүн деген суроо экен. Эмне үчүн? Интервьюларда жоксуз. Интервьюбу? Интервьюга эмне үчүн жокмун, сен билесиң да аны.
Мен билем да. Niye көпчүлүк билбейт аны? Аны сен билсең болду да, сен билсең, бир эле журналист билсе, анда баары берет. Баары жакшы? Баары эң сонун мыкты. Кудай буйрса, той жакшы жыйынтыкталды, сонун той болду. Кызматта мыкты журналист, өз ишин мыкты аткарган Эмир. Мейле? Неме? Пакет алдыңыз. Пакетпи, конечно. Кошчу жибераткандай пакет алыш керек да. Уялбай эле алып кетип бартам, не кылабы эми? Хорошо эке. Мындай, мени көргөндө антип айта бербеңизчи эке. Кантип? Баары билет. Сиз өзүңүз билесиз. Мына ушундай урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, бүгүнкү жакшылык, бүгүнкү самалык, бүгүнкү кыз узатуу тою ушу менен соңуна келип чыкты. Биз эки жашка эмне кылабыз? Бакыт, сүйүү, кармашкан колдору түбөлүктүү болсун. Эч качан үзүлбөсүн деген каалоо тилек менен бүгүнкү репортажыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.